Assalamu alaikum hurmatlı Müslümanlar. Assalamu alaikum hurmatlı görermanlar. Mına sizlerin ekranınızdardağı jarlar jönököy jar emes. Antkeni bul жерди ilgeri mına дөңсө менен тетиги дөңсө ортосу бирдей болгон. 9 жолдон тоом болгондуктан көптөгөн адамдар каттайт. Мына ошонун бирөөсү мына кадимкидей эле адамдардын жардын боорунан адамдардын сөөктөрү мындай алып чыгып турат. Мынакей кана бул put söğükene alemi olsa bu жерде өзүңүздөр караңыздар мынакей адамдын череп экен, адамдын башы кадимкидей эле адамдын башы экен. Мындай тупурактар түшүптүр. Тупурактар түшүп мындай бир адамга сөөк көздүн тегерек бери око деп коебу. Ошондой экен, бул жерден түшкөн экен. Kadiмкидей эле череп мына чачтары бар экен. Көздүн окосу экен. Андан сырткары бул жерде өзүңүздөр көрүп, бул жерде бир мүрзө бар экен. Адамдын кабыргалары бар экен бул жерде. Андан кийин бул жерде дагы мындай сөөктөр бар экен. Бұл жерден үстіне сүйектер түшіп, кадимкидей мына жолдорго түшүп калат экен да. Ушул жерде өткөнүңүздөрдө дайым абайлап басыңыздар. Мына мына жатат сүйектер. Мына бул жерде болсо, мына адамдын жан башы экен. Мына жан башы экен. Мына болсо кашка жерге экен мынакей. Силердин экраныңыздардагы кайындай бир Müslümandın kısanda bir zamanda ötken Müslümandın sürükleri ne olmasa kolculuğu iken özünüzü gördünüz mü? Kolculuğu iken bu ne olmasa can baş. Ben birinize düşünmeye turan bu yerde. Bu yerde düşünmeye turan ne diyorsa be? Eğer de şu derecede bir adam oyulgan olsa, buna o yerde bir ikinci adamın söğü çıkıp da dökörünün aralığı. Bir metreye жетпеген 1, 2, 3, 4 1 metreye жетпеген кичинекей аралыкта коюлуп тур. Ошондо кандай болуп коюлган болуп түшүнбөй атам. Бул жерде дагы мындай сөөктөр турат. Ал эми бул жерде болсо мынакей кадимкидей эле сөөк. Кабыргалар, омурткалар. Мынакей өзүңүздөр көрүңүздөр. Омуртка сөөктөр. Мына болбосо кол жили экен. Бул кар жили экен. Жаткан жериңе жайлуу болсун, урматтуу мусулмандар. Ким экенсиз, кандай экенсиз, кандай адам экенсиз, эркексизби, аялсызбы, жашсызбы, улуусузбу? Бизге эмне болгонун мааниси жок. Эң башкысы арбаңыздар тынч жаткан болсун. Бирок ошо урустун кылган иши ушунчалык туура эмес болгон. Анткени жолду башка нукка буруп деле өтүп кетсе болмок. Ушул арбактарды тебелеп тепсеп сындырбай, арбага нааразы кылбай. Андан сырткары эми бул беттен көрөлү. Бул бетте дагы аябай көп сөөктөр бар экен мында. Ушунчалык арбактарды нааразы кылып, мүрзөсүнөн арбактарды козгоп жаткан жеринен ары бери адамдыга тебеленди кылган орус өкмөтү, совет өкмөтү өзү деле жалчып жакшы болуп кеткен жок. Мындай бир сөөк турат. Бул жерде дагы бир байкуш коюлган экен. Мынакей ушунда 1,5 метрдей азыр бул. Ушул жерге туура келет экен эле. Ал эми бул беттердин баардыгы эле сөөк. Жерде жаткан сөөктөр бар экен эле. Жанагы барасың жаткан экен. Алып койдук эле. Эми болсо силерден сураныш ушул жерден өткөнүңүздөрдө ушул арбактарга атап Куран окуп, ушулардын арбагын сыйлап,
жерде жатқан сүйектер болса алып авайлап жебелебей өтішіңіздерді сұранабыз. Ал эми бұл жерден да ең башқысы айта тұрған нәрсе, шул жерден өтөрдө бір күлкі менен шат менен өтпөстөн бір тек арбақтарға тазым көліп сый урмат көрсөтүп кичинекей өзүбүздүн жүзүбүзгө биртке булардын айгысын тең бөлүшкөндөй сый көрсөтүп өткөнүбүз жакшы болот. Мында сөөктөр катымкыдай көрүп турасыздар сиздердин экраныңыздарда. Мен азыр ошол сөөк жерден 1,5 метр тереңге коюлган болсо, мен болсо 2 метр тереңден тартып турамын. Көрдүңүздөр. Мынакей. Мына мен үстүндө 2 метр жогоруда турат. Эми ошондо азыр бут сөөктөр экен. Жок, буттун ширактын сөөктөр экен. Эми ошондо эгерде адам буякты карап, мусулман адам баласы буякты карап коюлган болчу болсо, демек бул жактагы денеси ал жакта турку бою ал жакта турган болот. Буяктагы путунун манжылары, керпуттун кетмендери бул жакка түшүп кеткен болот. Демек бул жакка түшүп кетти да. Жерлерде бир жерде жаткан болот. Аны эч ким алып кетип калган жок да. По-любому ушул жерлерде жатпайбы? Ошон үчүн туугандар ушул жерден канча адамдар өтөт, канча адамдар ушул жерде ары бери басат. 9 жолдун тоому. Мына кара, мен жемеле бир жерден сөөк көрдүм эле. Алып таппай калдым, аякта калды. Эмне бир жерден көрдүм эле. Так. Бир жактан. Мына кайерден көрдүм? Жок. Ташты эле көрүп алдым окшойт эле. Ал эми мына караңыздар. Бул жак болсо ошондой ошентип туугандар ушул жерден өтөөрдө момун мусулмандардын арбактарына таазим кылып биртке жүзүңүздөрдө күлүп келе жаткан болсоңуздар, күлкүңүздөрдү токтотуп өтүңүздөрдү, колдон келсе Куран окуп эскерип өтүңүздөрдү сурама. Мына жерде дагы сөөктөр турат, мынакей. Мына болбосо тулку бой экен, мына болбосо жамбаш экен, жамбашты көрүп турасыздар. Жамбаш ошондо бул жамбашы, бул тулку бой кабыргалары болчу болсо, демек башы мына жерде болуш керек болчу да. Бул жер жарды кыркып алгандан кийин, демек башы бул жака түшүп калды. Бул жака түшүп калды дегенди түшүндүрөт да, башка эч жака кетпейт да. Бунун башын ким алып кетип калмаган туугандар. Карабайсыздарбы? Ана адамдар ушул жерден жанагындай топурак иштеткенге, ушул жерден топурак алып кеткен. Ушул өтө деле туура эмес болуп калса керек дейм туугандар, ушул кылганыңыздар. Ушул жерде бул жактарында да сөөктөр бар экен, мына аркайып чыгып турган. Демек бул жерде биринчиден мен айта турганым, биринчиден адамды башын түндүккө, аягын түштүккө каратып койгондон кийин бул толук момун мусулмандын мүрзөсү болушунан кабар берет да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, дайыма момун мусулмандардын мүрзөсүндө мүрзө ушундай болуп казылат. Андан кийинки айта турган сөзүбүз мына жерде карабайсыздарбы? Ушул жерлерди казып үйгө топурак алып кетет экенсиздер. Демек сиздер дагы ушул жердин мүрзөнүн бузулушуна, мүрзөнүн арбактардын ыйлашына, мүрзөнүн талкаланышына сиздер да чоң салым кошуп атканыңыздардан кабар берет да. Мына болбосо азыркы кийинки мүрзө. Демек туугандар, мына бул жерлердеги аңдарды, мына жердеги аңгелдерди көрүп турасыздар. Демек жанагы мына бул жардан улаган сөөктөрдүн бардыгы ушул жака келип түшүшү толук 100% анык да. Анткени эч ким аны алып кетпейт. Алып койчу бир жерге коюп койгончу болгондо бул жерде турмак. Ушундай кылбаңыздар, урматтуу момундар, мусулмандар. Биз дагы акыры бара турган жерибиз ушул болгон соң, ушул группка, ушул топко келип кошулушубуз анык болгон соң, эми андай болбогон күндө деле ушул жерге келбесек деле, башка жерге барчу болсок деле, ушул негизи сөөктү
Adamdın söğün, adamdın mürzösün tebelep tepsegen göre. Eskanda bir başka dele Müslüman emes, dele başka bir Hristiyanın bece başka bir dinlerden eskanda bir adam zattın adam geçirke tuğru gelmesin bağırızla biliriz, bilseniz de gerek. Eğer o canağı nemeler başkası. Canağı nemede yaşayan, Xitayda yaşayan, Indiyada yaşayan canağı nemeler var emes be. Monahtar, Budizm dinindegiler özlerinin ölüklerin qarga kuzgunlarga jem kılıp jedirgen ele kapırlar bolbosa ne oldu jerde daha birinin mürzösü bolgon eken. Demek bu jerde daha bir adam jatarı toluq mümkün. Barjo açılıp şunda jamgır jayetken, sel gelip alып ketetken, jamgır alып ketetken. Ondan sırtları janagındagy adamlar toprakta kazışıp, kolları bilen üylerine toprak taşıp, alar talkalaydı eken. Buna men hazır basıp ketкен jolda toluq joldun çeke berinde sööktün özü bolbosa dagı söök talkalanıp maşina tebelep ketet eken, kükümü boluşu toluq mümkün. Sööktün sınıktары, sööktün kükümleri boluşu mümkün. Oşon üçün tuğanlar, abaylaňyzlar. Abaylap. Mына jerde dagı adamlar kazıp algan bu je mürzö açılıp ketkenbi. Bu jönünde dagı tak bular bir mürzösü eken menakey. Mında sööktөр jatat. Menakey sööktör. Karabaysızlarmı? Mana bir nemejilik eken. Bul Qashqachilikdin başı eken. Mana karabaysızlar mana sööktörдү. Şunçalık kılbaş gerek bolçu da. Şun bar özlere Müslüman bizde şu yerlerden kança jol ötöbüz. Şu yerde yeli, şu yerden aksakaldары, bir moldolары. Şunu çarpı turup şu yerge bir agorat bir setka menen agarajдение жасап койсо кандай болот эле деген bir pikir geldi maga. Men деле бул жерден кичинекей кезимде көп өттүм. Жаш кезибизде анчалык маани бере берген эмес экенбиз. Азыр болсо жаш өйдөлөгөн сайын, жаш жогорулаган сайын ушундай нерселерге маани берип, көкүрөктү, жүрөктү биртке коркунуч каптап турган кез. Кандай болсо дагы менин айтарым, ушу айыл өкмөткө же Папан айыл өкмөтүнө же болбосо жанагы аксакалдар советине коюп ушул жерде тегелетип ограждение кылып койсоңуздар жакшы болмок. Arabaqların razıçılığı üçün. Şunday. Mınakey mınaşıl. Özünüzler görüp, mecanadan beri sizlerge gösterken şu Papan ayıl hükümetini mürzösü ema. Bu mürzö salınğanda Papan ayıl hükümeti çok tele bolgan. Al vaqta başka depler atılsa gerek. Bu biz bilgenden 1900 yıldan ağır jaqta mürzöler ekenen bilçilek. İlgari atalarımız aytып kalçılı. Al em жаңы mürzösü bul. Egerde şul sizlerin ekranınızda şul жаңы mürzönü dele bir Sovet hökümeti okşagan bir kapır dinden korkmagan, arabaktan korkmagan hökümet gelip jarıp ötçü olsa, keyin şul yerlerde ele uşul mürzölerge okşaşıp jarılıp tebelendege aylanıp ketişi toluq ihtimal tuğanlar. Şul nersege bir şul jarda arkı stolbadan mына жерге награждение жасап койсоңуздар, анан айыл өкмөт ачык эле токтом чыгарып, ушул жерден мүрзөдөн топурак албагыла деп токтом чыгарып койсо болобу. Мен эми түшүнө бербейт экенмин, бирок ушундай кылсаңыздар, арбактарды урмат сый көрсөтүп, ушул нерсеге бир көңүл берип койсоңуздар. Мен азыр мына Молдекеден сураймын. Молдекеден бирөө сурайын. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу. Молдеке, сизге бир суроо да. Ушул жерде Mesela mына жерде birinci hökümet Sovet hökümeti buzup öttü, andan keyin taştalkanын çıkarıp ellerде toprak alıp жаткан kez eken, andan sırtkarı jamgır jaratılıştın özgörüşünden dagı jamgır jağıp suu bolup jarlar köçüp turgan kez eken, arbaktardan şunda bir kordoluşuna sebep bolboş üçün ayıl hökümet bir toktom çıkarıp şul жерден toprak albagıla dep turup koysa bolobу, şul жерде ограждениеге тосуп koysa bolobу? Bolot. Özüm buna bettiyem
Mazar bolgan deydi de. Mına betdi. Şu betdi hem şu ölüp koyulgan eken da. Ошондо бул кайсы кылымдарга таандык мөҗөлөр болуп эсептелет. 2 кылым, 1 кылым. Мүмкүн андан арыдыр, Маңгы турусунан адамдар коюлган деген неме бар да, ошо жерде. Маалымат бар, Көкбелде. Токтосун жезде бар го. Ошонун туугандары жерге коюлган экен деген неме бар да, ошо жерде сурап өкмөттөн тосомун деп аракет кылган. Токтосун экен, Ошо жерден биздин ата бабаларыбыз бар экен. Бербей койду, Ошо жерлерде. Кийин өкмөт бере албады чам ошо жерде. Эми ошону сиздин деле таасириңиз жакшы адам, көрүнгөн жерде тилиңиз өткөн Кадыр Барту адамсыз. Шуну бир козгоп койсоңуз болобу? Ошо Папан айыл өкмөтүнүн молдолоруна жок дегенде ушу теманы көтөргүлө, арбакты кордогула, сөөктү кордогула, жолду жок дегенде тосуп коюп, топурак албай эле койгулачы, ошо топуракты башка жерден алгылачы, ошо көбүнчө бул жерде топурак алгандар ошокко тандыр жасаганга алышат, эртең эле билчилик, үйдүн шыбаганга, ушул арбактардын сөөктөрү укаланып, күкүмүн апарып үйүнө ылай кылып чыгып алган өтө деле дурус болбосо керек деп ойлоймун да. Ошондой. Кудай кааласа муну бүгүн жакшы эскерттиңиз. Муну Кудай кааласа Папан айыл өкмөтүнө жана молдолоруна ушу нерсени элге эскерткиле деп айтышка далалат кылабыз Кудай кааласа. Рахмат. Аллахым ишиңизге баш берсин. Ушундай анча-мунча нерселерди эми бул журналист деген ушундай болот. Журналист эмеспиз го. Жөн эле ушул көйгөйдү көрүп. Блогер дейбиз. Блогер десе да болот. Ушундай нерселерди козгобосо чыкпайт экен да. Мен деле азыр сиз менен келатып ойлонуп калдым ушул нерсени. Ушул нерсе тандыр курулса, тандырга от жагылат экен. Очак шубаса, очакка от жагылат экен. Ушунун арасындагы сөөктөрдүн көкүмдөрү сөөгү дагы азапталабы деген ойго келдим мен. Алла разы болсун. Аллахым ишиңизге баш берсин. Замырла сизге Алла разы болсун. Көтөрүп коюңуздар, ошо Кудай кааласа маселени көтөрүп аракет кылабыз. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат туугандар. Контентке комментарий жазып, подписаться кнопкасын басып, ал эми жаңы кабарларды угуш үчүн коңгуроону басып коюңуздар, комментарий калтырыңыздар туугандар.